Баарыңарга салам, сиздер менен Айкей Бешекеева. Бүгүнкү жаңы чыгарылышта кино тармагы боюнча сөз кылабыз. Манас тирүү чагында кылбай баарына, ал өлөр менен минтип болуп отурам тагына. 2022 жылы Ак Бата кинокомпаниясы Манастын уулу Семетей тасмасын прокатка чыгарышкан. Режиссерлордун айтымына караганда алар буга $3 миллион коротушкан. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ишмердүүлүгүбүзгө колдоо көрсөткүңүз келсе, анда биздин Patreonго катталыңыздар. Анда биз улантабыз. Президент Садыр Жапаров да долбоорду өзү колдоду деп айтышкан. Президенттин кандай тиешеси бар, канчалык колдоп атат деп. Садым Нуркожоевич менен мен 2 жолу кенен талкууладым. Биринчисинде 9 январь болчу, эртең шайлоо деген күн болчу. Ушунда кино тартсам, колдосоңор дегем. Анан кийинчерээк бир жолу неметтик дагы бир сүйлөшөбүз деп. Анан июндун 17-синде жолу башка бир проект менен анан айттым, баягы кинону колго алсак болот эле. Мага $300 000 4 айга карыз кыла берсеңер, бир бизнесмендерге айтып, мен прокаттан кайра ордуна коюп коет элем. Бирок тасма элге көрсөтүлө электе анын сценарий боюнча манасчылар каршы болуп чыккан. Алар кол топтоп каршылык иретинде маалымат жыйынын өткөрүшкөн. Манасчылар менен кеңешилбей, коомчулук менен эсептешпей эле Семетей тууралуу кино тасма тартылып баштаптыр. Бул тууралуу бүгүн белгилүү манасчылар айтып чыгышты. Бул мындай нерсе болуп атат да, силер тартырбасаңар биз башка жакка көргөзө беребиз деген нерсе болуп атат да. Анда мамлекет сыймыктанган нерсесин ар кимге талап коюшун карап отура береби? Мына мисалы Кытайлар айтып жүрөт, кытайча которгондо Канкор Манас дегенди ушундай которуп койгон дейт, вампир Манас дегенде эле которуп койгон дейт. Бир сөздөн Манастын кадыры кандай болуп кетип атат. Ал эми бул жерде бүтүндөй бир окуя жатып атат. Кытайга болгон кошомат жатып атат. Кытайга эле эмес, ал жерде башка элчилерге дагы кошомат жатып атат. Чуулгандуу окуядан улам президент Садыр Жапаров тасманы колдоо боюнча комментарий берген. Кинорежиссер Өмүрзак мырза менин кабыл алуумда болгону анык. Кино тартайын деп жатам деген идеясын айткан. Иштейм деген жараныбызды иштебе деп кантип тыям? Бирок айтылган сын пикирлерге карабастан тасма жарыкка чыгып, Милан жана Нью-Йорктон сыйлык алган. Миландагы сыйлык чыныгында бул тарыхка көңүл бургандыгы үчүн берилген фестиваль болсо, өзү орус тилдүү кинофестиваль катары өткөн. Бруклин көпүрөсү болсо, бул орус тилдүү театрлардын онлайн фестивали экен. Эми бул кино кантип театралдык сынакта дипломду алганын түшүнүксүз. Эми Кыргыз элинин эң маанилүү манас чыгармасы боюнча тасманы ким тартып жатат? Төлөбеков Өмүрзак бир нече тасмаларды тарткан. Эң белгилүү тасмалардын бири Президент жана Бомж. Башка эмгектердин арасында эл лидери Садыр Жапаров деген да тасмасы бар. Я очень горд, что родился и рос на берегу Иссык-Куля. В 1986 году я поступил в физкультурный институт. После года учебы в институте его призвали в армию. Служил я неподалеку от Новосибирска, в войсках связи. Бирок бул менен анын иштери бүтпөйт. Манас деген кино тасмасын да баштаганы жатат. Өмүрзак Төлөбеков анын сценарийин жазат да Голливудтун өкүлдөрүн да чакырат. Кыргызстан совместно с США, Китаем и Индией снимет фильм «Манас». Об этом сообщил киносценарист Өмүрзак Төлөбеков. В кинокартине примут участие мировые звезды. Бюджет фильма предварительно составит от 40 до 100 миллионов $. Бул идеяны дагы Садыр Жапаров колдоп чыккан. Муну президенттин кеңешчиси Медет Букуев билдирди. Бул тууралуу Өмүрзак Төлөбеков өзү айткан. Президент өзү зор колдоо көрсөткөн. Манастын уулу Семетей тасмасы жарык көргөндөн кийин Медет Омушевич аны жогору баалады. Мына азыр Манас фильминин үстүндө иштеп жатканыбызда анын жардамы баа жеткис. Бул чоң долбоорду жалгыз чечүү кыйын экенин түшүнүп, мен аны продюсер болууга чакырдым. Ал макул болду. Бул идеяны Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров да колдоого алды. Өмүрзаковдун Вечерний Бишкек сайтына берген маалыматы боюнча, быйыл жайында Кыргызстанга Голливудтун өкүлдөрү Джулия Бо жана Грейр Уильямс келген. Биз дүйнөлүк кино жылдыздары Аль Пачино, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал жана 4 жылдызын бурақты дүйнөлүк деңгээлдеги тасманы тартууга чакырууга ниеттенип жатабыз. Голливудтун өкүлдөрү жөнүндө абдан аз белгилүү. Бирок биз көргөндөй Грейр Уильямс 2014 жылы Сочи Олимпиадасына арналган спорттук костюм кийип жүрөт.
Анын Кыргызстан жөнүндө интервьюсун Орусиянын компаниясынын режиссеру Александр Старк тартып берген. Здравствуйте, меня зовут Грэр Уильямс. Я из Соединенных Штатов Америки. Я бы хотела поделиться с вами впечатлениями от моей поездки в Кыргызстан. Я ехала туда, чтобы изучить обстановку для потенциального развития продюсерских компаний. В некотором роде изучить 3 пункта для Голливуда. Джулия Бону болсо Курманбек Бакиев менен маегинде тапса болот. Ал жерде аны Голливуддун журналисти деп тааныштырышат. Ал Кыргызстандын мурдагы качкын башчысына мистер президент деп кайрылат. Mr. President, I would like to ask you few questions about yourself and about the future of the Kyrgyzstan. Рада тому, что могу спросить у вас несколько вопросов и донести ваши ответы до этого прекрасного мира, который ждет ваши ответы. Бирок бул маек бизге дагы бир маалымат берет. Джулия Бонун сүрөтүн алып издеп чыксак, бизге абдан кызыктуу натыйжа берди. Биз Орусиядагы мугалимдердин издеген сайтында Джулия Бого окшош кишини таптык. Бирок бул аккаунттун ээсинин аты Джулия Бо эмес, Юлия Большакова экен. Ал англис тилчи мугалим болуп Россияда иштейт. Анын ар бир сабагы саатына 1000 рубльди түзөт. Сабактарды Солнцево метросунда жакын жерде өткөрөт экен. Манасчылар болсо бул жерде бир тасма жөнүндө эмес, бул кыргыздардын салттары жана баалуулуктары дүйнөгө кандай көрсөтүлөт экен маселеси чыгат деп айтышкан. Келечекте режиссер айтып атат Кытайга прокатка чыгаруу боюнча. Ырыс кем айтып аткан коркунуч ушул жерде. Эгер Кыргызстандын өзүндө көрсөтпөсө деле буну тартып алып туруп чет элге чыгара турган болсо, анда кыргызды анык тетири жагынан манасы эмес, семетей эмес, бардык бүтүндөй баалуулуктарыбызга улуттун наркына, каадасына шек келе тургандай одоно маселелер жарат. Продюсер акай кине Россия деп турат. Бул жөнүндө кызык, буну өзүнчө карап көрсө болот да. Анан кызыгы сценарий Астана, Москвада жазылып атат да. Манас эпосу бул элдин байлыгы. Тасмага коюлган талаптар абдан чоң. Жана сынчылардын да көңүлү чордоонунда болот. Комментарийге өз оюңузду жазыңыз. Кыргызстанды дүйнөгө даңазалай турган чоң долбоорбу же башка максатты көздөйбү? Сиздер менен Тимиров Лайф командасы болду. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.